Көп эле учурларда азыр бизде коллаген ичкен аябай мода болду да. Бизде ушул коллагендин айырмачылыктарын айта кетсем, башка коллагендерден эң айырмачылыгы бул дозасынан. Көбүнчө коллагендер, мисалы аптекадан баштайлык, аптекада көбүнчө 450-500 мг коллаген болот. Бизде компанияларда болсо, башка компанияларда салыштыра кетсек, эң көп деген коллаген мисалы 3000, анан 9000 мг коллаген. Бизде ушул коллагендин дозасы ар бир коробкада 10 штуктан болот. 10 штуктан бир күндүк дозасы 1 бутылка 50 милли. Ушул бир күндүк дозасы болуп саналат. 50 миллиде 10.000 мг коллаген бар. Анан коллаген эмне менен жакшы усвоить этет? Витамин С менен. Обязательно мунун составында витамин С, биотин, шпинат бар. Бул 3 аминокислотадан да турат, муун сөөктөргө да кетет. Именно жанакы кимде муун сөөктөрү ооруп, тизесин бүгө албай, же отурса тура албай калган апалар болсо, именно ушул коллагенди да аябай сунуштайм. Коллаген бул кайсы убакта ичебиз? Мисалы, организмде 20-25 жаштан жогору уже бизде белок ылдыйлап баштайт. Белок ылдыйлап баштаганда жанакы көп учурларда, айымдарда беттери шалбырап ылдый түшөт, бырыштар түшө баштайт. Ошол кезде ушул коллаген именно белокту көтөрүп берет. Коллагенди көтөрүп берет да. Бул бизде күчтүү коллаген, ар бир дозада 10.000 мг коллаген. Биздин коллагендей аналогы жок. Мисалы Кыргызстанда мен канча коллагендерди көрүп атам, көбүнчө коллагендер жанакындай порошок түрдө болот. Порошок бул көп организмге жакшы усвоить этпейт. Сиңимдүүлүгү аз болот да. Биздин коллаген атайын ушундай стеклянный бутылкада, темный бутылкада келет и жидком виде. Бул организмге жакшы усвоить этет. Коллаген бизде Тайвандан өндүрүлөт. Бул именно деңиздин түбүндөгү балыктардан алынган. Организмге дагы жакшы усвоить этип берет. Эгерде кимде беттеринде бырыш болуп турган болсо, бул деги эле бырыштарга эмес, бул кадимкидей айымдарда денени да тартат. Аябай жаш тартып берет да. Ошон үчүн өзүн карап, өзүн сүйгөн айымдарга ушул биздин коллагенди сунуштайм.